Жыныстык катнаш орозону бузабы дейт. Бул эң чоң күнөө. Себеби орозонун негизги парызы эмне десе, адам, мусулман, балагатка жеткен эркек аял фажирдан баштап багымдатып убактынан күн батканга чейин жегенден, ичкенден, дарыдан, анан жыныстык катнаштан өзүн сактанышы керек. Эгер ушуну сактанбаса, анда орозосу бузулуп калат. Эгерде унутуп калган болсочу, баягы көбүнчөсү Рамазан жаңы башталып атканда обедте иш болуп кетиши мүмкүн да. Унутуп калса орозо бузулбайт. Себеби унуткан Аллах Таала бизден көтөргөн. Билип туруп кыла турган болсо, бисмилла 60 күн. 60 күн каффарат болот. Ошон үчүн бул нерседен сактаныш керек. Түндө ооз ачкандан кийин багымдатка чейин уруксат. Ушунун жанында